25 жаштагы Мыскал Айшерова аттуу каарманыбыз бүгүнкү күнү бетинин сол тарабындагы мындай шишик менен жашап келет. Бала кезинде аны ата-энеси дарыгерлерге көрсөткөнү менен натыйжа болгон эмес. Ошентип каарманыбыз бой жетет. Шишик да чоңое берет. 2 ай мурда Мыскалай чыгынып, шишиктен арылуунун аракетинде хирургдарга кайрылган. Дарыгерлер кандай диагноз коюшканын, эмнеге ушуга чейин шишиктен арыла албай жүргөнүн каарманыбыз өзү айтып берсин. Мен өзүм 1994-жылы 28-июнда Баткен областы Лейлек районунун Көкташ айылында төрөлгөм. Ата-энем айылда үй карамдай үйдүн эле жумушун кылышат. Экөө тең үйдө эле. 3-1 тууганмын. 2 уул, 1 кыз, жалгыз кызмын. Бала чак кезим өтө жакшы деп деле айта албайм. Мен Кудайга шүгүр эле болду, бирок бетимден эле уялып эметкен болбосо, так башкасы жакшы эле болду. Сүрдөнүп, уялсам чоңоюп кетет да. Переживать этсемчи, бирдей калпта жүр деп ошентип айткан. Мен төрөлгөндө бул жерде точкалар эле болгон экен, апамдар айткан боюнча. Андан кийин 3 жашымда бир аз шишкен. 6-7 классымда мындай тиш ооруган сыяктуу эле мынчалык болуп шишип турат эле да. Ошого уялчусуз? Уялчумун мындай ар ким ар кандай көз карашы менен карачу, мектепте жүргөндө уялат элем. Мындай бир жактарга барганда классташтар мененчи түшүнбөгөндөр шылыңдайт эле, мыскылдайт эле. Айрыкча мындай орто жаштагы жаш балдар мындай өздөрүнүн лицосун эметипчи, ошондо аябай уялат болчумун. 6-7 мурун детский жалда 6-7 класстарда 3 жолу лечение алдым, укол менен кургатабыз деди. 3 жолу жаттым, 12 күндөн. Бирок результат болгон жок уколдон. Кайра эле ошондой эле, же чоңойгон жок, кичинерген жок, бирдей эле тура берди да. Ошол бойдон эле. Просто кээ бирде мындай настроением жакшы болгондо жок болуп кетет да. Биягымдан да кичинекей болуп кетет. Биягымдан да кичинекей болуп жок болуп кетет. Анан резко мындай чужой адамды көргөндө, уялганда билинет да, мындай суу куйгандай эле резко чоңоюп кетет да. Сүрдөнгөндө аябай ошондой болот. Башка моментте да бирдей эле калпта тура берет ошо шишип. Каарманыбыз жергиликтүү дарыгерлердин колунан даба таппаганын айтып кейт. Ал кезде нормально эле болчу, анан через операциядан кийин дагы чоңоюп кетти да. Кайсы операция? Бишкекте 14-сентябрда операция болдум. Быйыл, сентябрда. Негизи мындай болду да, мен үйдөгүлөр мындай мурдакылар эскичиликке салып жасатса болбойт экен, Бишкектегилер да чет жака чыкпасаң болбойт дегенден жасатпай эле жүрдүм да, өзүм иштеп элечи. 25 жашка чейин. 25 жашка чейин ошентип эле иштеп жүрдүм. Анан жумуштан келгеп, душка түшүп, башым жууп атсам, бул көзүм резко көрбөй калды да. Анан душтан чыктым, анан асты мондай болуп шишип кетти. Эме болчу. Ооба. Анан сразу больницага бардым. Түндө саат 12-де бардым. Анан барсам, кан тамыр жарылып кеттир деди. Анан ошондон кийин интернеттен карап, сразу кылбасак уже кан тамыр жарылып баштаптыр. Если кан тамыр ичине кетсе, жардам бере албайбыз деди. Комага түшүп, ошондон чыкпайт деп ошентти да. Анан ошондон частныйды таап, срочно эле жасаткан болчу. Бул жасаткан дагы туура эмес болуп калды да. 15 мүнөттүн ичинде 1,5 литр кан кетирип коюп чыгарып беришти да, болбойт экен депчи. Анан 4 жеримден бияктан кесип салган болчу. Анан ошондон кийин чет жака чыкпасаңар болбойт деп койду, колубуздан келбейт. Анан экинчисин жасап көрөбүз. Если макул болсоңор, тобокелчиликке салып экинчи жолу жасап көрөлү деп Бишкектегилер ошентти. Мындай больницага барсам, жок, чет жака чыккыла дегенден интернеттен частный таап баргам, 100% гарантия деп жасаган болчу. 4 сааттын ичинде болбойт деп чыгарып берип койду. Ачып туруп эле кайра жаап койду да. Бул тамыр экен, бияктан гемангиома дешти, анан ар жактан варикоз деп ошентти да. Ар жак деген кайсы жак? Индияда барганда варикоз деп ошентти. Болбосо мындай эле ушуга чейин иштеп эметип эле жүрдүм эле, анан ошо операция болгучакты резко эле көрбөй калды көзүмчү. Анан бул жактан болгондон кийин азыркысы мурун жумулбай калды эле. Азыр эми кичине жумулуп калды. Түндө уктаганда деле жумулбай калды. Азыр деле бир аз байкалат. Бул көзүм жумулуп ачылганда бул мындай чала жумулат да. Мурдакыдай жумулбай калды. Бул жактан айткан болчу эме деп.
нерв клеткаларын өлтүрүп алсак эмете албайбыз депчи. Кайра кабыл. Болбойт. А эт менен челдин ортосунда болот экен нерв клеткасы. Ошону өлтүрүп алышыбыз мүмкүн деп айткан болчу, бирок Бишкектечи. Ошентип кайра тияка бардым Индияга. Анан 3 жолу операция менен жасайбыз деди. Биринчисин өткөрүп келдим. Ичиден болду. Ичиден 4 шов кылып канды тосот экен эменичи. Колонка деп коет экен, колонка деп ошо кан тамырларды тосот экен. Кайра экинчисинде февралда барат келесиң деди. Бирок азыр Индияга барып келгенден кийин результат болду да, өзүмө дагычы. Мурун оозумдун бияктан болгондон кийин оозум ичинен да чыгып кетти эле бул жаккачы. Сүйлөсөм мышайт этип, тамак жегенде жутуна албай ушундай кыйналдым эле. Биринчи операцияда кирип баратканда мындай чыкпай калчудай сезим болду да мен үчүнчү, коркуп. Анан апамдар, туугандарым бүт барып турду. Улам эле апамды карапчы, кайра чыкпай калчудай болуп. Бирок Бишкекте болгондо аябай кыйналдым эмеденчи. Больницадан чыккандан кийин эле кыйналдым. Жатсам тура албай, турсам жата албай. Даже эмеге дагы апам алып барбатты да, баспай ушундай болуп калдым да. Мыскалайды алдыда дагы 2 операция күтүп турат. Ал операциянын кийинки этаптары кандай болорун, ийгиликтүү жасатылса башкалар сыяктуу жүздүн ээси болуп каларын айтат. Бишкектен ачып көрбөгөндө бир эле эме менен колонканы жапса болмок экен, бир эле жоон тамыр экен да меники. А бул жактан ошо тамырды 4 жеринен тешип салыптыр да. Ал канай берет экен ичиден. Канаганда эт менен челдин ортосуна чыгып, бул чоңой берет экен да. Ошо канды алар тосот экен тамырды килей менен. 3 жолу ошентип анан жоготуп беребиз деди. А бирок эмеден Индиядан бүт текшерди, жанакындай онкология жактан рак, мак эч нерсеси жок экен, просто опухоль деп ал жагым таза чыкты. Просто эле ошо опухоль экен да. Ошо канды тосуп туруп, анан алат экен. 3 жолу менен тазалап алабыз деди. Бир жолу менен эметсе, могу ден соолукка зыян келип калат экен. Көтөрө албайсың. 1 айдын ичинде 2 операция болуп калдым да, ошондо Бишкектен, анан кайра Индиядан болуп калдым. Мода бир аз шишигим чоң болчу, азыр кыйла жоголуп калды. Экинчисинде могу шишиг общий жоголот деди. Анан ошонун ичинде калган эмелер, тамырлар эт болуп калат экен да, кургагандарычы. Үчүнчүсүдө ошолорду ичинен общий тазалап, анан бул шрамды жоготуп, мурун менен оозум эт чойлат экен да, кичине кыйшайган дейт. Ошону алтып, пластик менен чогуу бүтүрүп беребиз деди үчүнчүсүндө. Как биягындай кылып жасап беребиз деди. Суулап коюшат турбайбы? Буюрса. Шишик менен жүргөндүн өзүнүн түйшүгү бар дейт каарманыбыз. Ал анын айынан түрдүү ыңгайсыздыктарга кабыларын айтат. Мындай бирдемкеге суу куйсаңыз толот го, ошондой болуп резко чоңоет да, өзүмө билинет. Анан ылдый болбо деди. Негизи мурда эле айткан болчу, ылдый болгон сайын эт чойлган сайын чоңой берет экен да. Түз жүрүш керек деп айттым. Биринчи очередь сүрдөнгөндө аябай кыйналам. Андан кийин ылдый болуп үй жыйнаганда, кир жууганда, баш жууганда, ылдый кылганда, көзүм менен, көзүм чыгып кетчүдөй болот да, мурун андай эмес болчу. Ошондо кыйналам. Андан кийин чайнаганда кыйналам. Тамак эметкенде жагым талып кетет да. Анан уктаганда кыйналам. Оң жак менен чайнайсызбы? Только биягым менен чайнайм. Анан уктаганда да только оң жагым менен уктайм. Мындай резко движением жок да, мурдактай эмне. Резко эмете албайм. Ысыктан эметет. Баня сайнагандай резко күндө жүрсөм дагы баягыдай болуп эле мурдактай чоңоет да, билинет өзүмөчү. Чуркаганда. Азыр тияктан келгенден кийин ысык дагы, суук дагы болбойт деди. Бирдей температурада жүрүшүм керек деп. Эшикке чыкпайм, ошо үйдө эле. Кухняга чыгам, бер жакка келем, ошентип эле. Бирдей температурада ошо 3 ай ошентип кармап тур деди. Мурун Шведияда иштечим, тигип. Азыр эмеден Индиядан келгенден кийин кайра иштейм десем, Швея вообще болбойт деди, чаң. Анан ичинен эметкенге чаң болбойт деди. Эңкейгенге туура келет. Анан ал жерде деле жумушуң бүтпөсө нерв болосуң, анан иштегенге болбойт деди да. Азыр ошо 3 айдан кийин кайра операция болгонго даярданды. Ама гемоглобин низкий болуп кетти, ошону көтөр деп. Канды көбөйт деп ошентти. Ошону менен үйдө элемин.
Ыңгайсыздык бир эле турмуш тиричиликте кездешпейт. Көчөдөн теше караган элдин көз карашы, суроолору тажатат дейт Мыскалай. Азыр деле түшүнбөгөндөр бар. Түшүнбөгөндөр эметип берет экен. Түшүнгөндөр бар. Түшүнгөндөргө эметем. Азыр деле мындай мурун без маска чыгып эле маршруткага чыксам, ар ким сурай берет, мындай тишиң оорудубу депчи. Ким эмне деп сураса, ооба деп коем. Мурун бүт баарына так жооп берчүмүн, ушундай болгон депчи. Анан уже көп болуп кеткенден кийин жооп бергим келбей калат экен да. Ким эмне десе, ооба ошондой деп коем. Тажадыңыз. Уже тажап калат кезинде. Көптөр тишиң оорудубу дейт. Анан кээ бирлер мушташтыңбы дейт. Ар ким ою ар башка да, ар ким ар кандай ойлойт. Эмне десе, ооба деп коем. Башка эч нерсе сүйлөбөйм. Мыскалайдын кыялы бактылуу болуу. Кийинки пландарым жакшы болгондон кийин турмушка чыгып бактылуу жашагым келет. Ошо балалуу болуп эле. Мен өзүм негизи салондо иштеген жагат өзүмчө. Бирөөлөрдү сулуулаган. Өзүм мындай эметкенде каш терип, каш боеп ушундай кылам. Ошо салондо иштегим келет негизи. Бирок салондо иштебей эле Швеяда иштеп ошого эметип калгам да. Көп жыл иштедиңизби Швеяда? Мектеп бүткөндөн бери эле Швеяда иштеп жүрөм. Азыр жигитиңиз барбы? Слежканын бар. Жардам берди, ооба, колунан келишинче. Бирок 3-чү жолу барышымды билбейт болчу да. Могу февралда барып келгенде бүтөт деп айткам. Бирок 3-чү жолда кайра барам деп айта алган жокмун. Февралда бүтсө, февралдан кийин мартта сөйкө салып алып кетейин деп жүрөт өзү. Бирок 3-чү жолу барышын билбейт. Билип алат экен Сен билип койт. Бактылуу болуңуз анда. Рахмат айтканыңызга. Мыскалай Шайрова операциянын күнүн күтүп, бүгүнкү күнү кабат үйдүн жылуулугуна карап бул жерде убактылуу батирде турат. Карапайым үй бүлөнүн кызы февраль айы келгенче тиешелүү сумма чогулуп калса экен деп тилинет. Операциянын расходу биринчи жолу Бишкекте болгондо общий сумма 250 миңдей топтогула деп айткан болчу да. Ошондой болот деди. Анан тууган ургум, байкем, үкам болуп чогултуп биринчисин бул жактан өткөрдүк. Анан уже Индияга барганга каражатыбыз болбой калды. Ата-энем иштебейт, үйдө эле экөө тең. Анан элдин жардамы менен Индияга барып келдим. Анан азыр ошо кайра эле элге кайрылуу жасагым келет. Колдон келишинче жардам беришин сурайм. Экинчи жолу кайра февралда барам. Бизден кайтпаса, буюрса Кудайдан кайтат деген тилегим бар. 20 жылдан ашык убакыттан бери аны менен кошо жашап келаткан комплекстен арылууну көздөгөн Мыскалай Шайровага жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.